Альянс Алтын компаниясы энергетиктерге жардам берди. Белгилүү болгондой Таластагы Киров суу сактагычында Баласаруу ГЭСи курулууда. ГЭСтин курулушуна электр тармактар ишканасынын кызматкерлери дагы тартылды. Алар жогорку чыңалуудагы электр берүү линиясынын курулушун аткарып, 31 тирөөчтү чогултуп орнотушту. Акыркы тирөөчтү орнотууда энергетиктер кыйынчылыкка туш болушкан. Суунун жанындагы бийик жана кооптуу жерди иштөөдө атайын жүк көтөрүүчү кран техникасына муктаж болушкан. Мындай кран Талас областы боюнча бир гана Альянс Алтын компаниясында бар. Кайрылууну компания четке каккан жок. Талас үчүн маанилүү болгон Баласаруу чакан ГЭСтин курулушуна көмөктөшүп, энергетиктерге жардам берүүгө атайын кран техникасын айдоочусу менен бөлүп берди. Компания күйүүчү майды дагы камсыздады. Зарыл учурдагы компаниянын көмөгүнө мындагы энергетиктер жана жумушчулар ыраазы болушту. Талас областынын энергетиктери Альянс Алтын компаниясына кат жүзүндө кайрылуунун негизинде Манас районуна караштуу Баласаруу айылында чакан ГЭС курулуп жатканына байланыштуу жер шарты дагы өтө татаалыраак жерде экен. Ошол себептен биздин компанияда трехмостовый ушу сиздер көрүп тургандай кран биз бөлүп бердик. Дароо эле биздин жетекчиликтин чечими менен, макулдугу менен келип бүгүнкү күндө ушу Баласаруу айылында чакан ГЭСке Альянс Алтын компаниясынын жардамы менен бүгүнкү жумуштар аткарылып атат. Биздин кран водители менен берилген, оператор менен 11 майдан баштап ушул жерде ушакта жатып иштеп атат. Күйүүчү майын кошо Альянс Алтын компаниясы камсыз кылып берип атат.